Формула 1ден. Кыргызстан эмне утат дагы? Бир мындай жаңы деңгээлге чыгыш керекпиз да. Ал сындарга сиз кантип жооп берет элеңиз? Сынды да туура кабыл алыш керек. Көлдүн суусунун пробалары алынып, баягы экспертизалар жүргүзүлөт да. Туристтер эң көп кайрылган көйгөйлөр кайсылар? Жалпак тилде айтканда жанагы балык сатып, анан кукуруза сатып, ошону менен биз ошо программага коюлган максаттарга жете албайбыз. Айыл тургундары буга эмне деп атат? Жасалган инфраструктуранын баардыгы ошол райондун элине, районго кала турган инфраструктура. Келечекте дүйнө Кыргызстанды эмнеси менен эстеп калышын каалайт элеңиз? Бул меймандостугу менен. Туристтер эч качан таштандыны таштабайт. Мунун баардыгын кылган өзүбүзбүз. Арыбаңыздар, ардактуу көрөрмандар, биз бүгүн туризм тармагы ошондой эле коомдо кызуу талкуу болуп жаткан Формула 1 жарышы боюнча бүгүн талкуу кылабыз. Бизде конокто туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун биринчи орун басары Эрденет Касымов. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келдиңиз. Рахмат. Азыр эми биринчи эле суроону баягы Формула 1 боюнча берели. Себеп дегенде азыр эртеңге мына иш-чара старт алганы турат, башталганы турат. Бул башталганга чейин абдан кызуу талкуулар жүрдү. Эмне үчүн ушул Формула 1 Кыргызстанда өтө турган болуп калды? Кандай негизде чечим кабыл алынды? Эми биздин өлкөбүздүн 2030 жылга чейинки өнүктүрүү программасында туризм артыкчылыктуу багыт катары аныкталынган. Анан ошого байланыштуу ошо туризм тармагын биз жаңы бир баскычка көтөрүш керек болчу да. Анан ошол себептен ошо март айында ошо өлкө жетекчилиги тарабынан дагы ушул оюнду, ошол баягы мелдешти Кыргызстанда өткөрүү чечими кабыл алынган да. Бул спорттун түрү баягы жогорку технологиялык спорт деп эсептелинет. Көптөгөн сүйүүчүлөрү, күйөрмандары бар. Анан бул ошо туристтик тармакты биз баягы диверсификациялоо максатында баягы жаңы турпродукт, жаңы багыт баягы түзүү максатында ошо чакырып Кыргызстанда өткөзүү баягы чечими кабыл алынган да. Мына март айынан бери бүгүнкү күнгө чейин мындай комплекстүү иш-чара аткарылды. Анын ичинен ошо инфраструктура, ошо көрүүчүлөр аянтчасы, жолдору, инженердик коммуникациялары. Анан анда ошо кыска мөөнөттүн ичинде биз толук кандуу ушул иш-чараны өткөргөнгө баягы даярдыгын, чараларды көрдүк да. Бул баягы жапа-тырмак бардык министрликтер, ведомстволордун ошо бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ошонун бардыгын аткардык. Ошо өлкө жетекчилигинин баягы тапшырмасына ылайык. Мына эми эртең ошо мелдештин баягы биринчи күнү старт алмакчы. Бүгүнкү күнгө чейин ошо мелдештин командалары келип атат, калыстар тобу, баягы ардактуу коноктору. Бул дүйнө жүзү боюнча мындай баягы туристтерди тарта турган бир мындай окуялуу бир иш-чара да. Бул иш-чаранын дагы мындай социалдык, экономикалык жагында карап көрсөк, бул баягы туристтер келери менен ошо жергиликтүү экономиканын жана жалпы эле Кыргызстандын туристтик имиджине дагы мындай эгебейсиз салым кошо турган иш-чаралардын бири. Анткени бул иш-чараны 40тан ашык эл аралык жана чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарыны баягы чагылдырат да. Бул жалаң гана ошо мелдешти эмес, бул жалпысынан Кыргызстандын баягы туристтик потенциалын, Кыргызстан жөнүндө көптөгөн ошо репортаждар, макамаларды чыгара турган ошо бир өбөлгө түзүүчү бир жакшы иш-чара да. Мындай тарыхта ошо Борбор Азияда биринчи жолу мындай өтүп атат дагы. Жана ошондой эле бул мелдештин тарыхында бул баягы деңиз деңгээлинен эң жогорку бийиктикти өтө турган мелдеш болуп атат да, этаптардын биричи. Анткени ошо деңиз деңгээлинен Ысык-көл 1600 метр бийиктикте тургандыктан ошо эң бийик өтө турчу мелдештердин бири. Мына ушул мелдештен, Формула 1ден Кыргызстан
эмне утат дагы, мунун экономикалык жагына кандай таасир берет өлкөнүн? Эми биринчиден биз баягы буга чейин да айтып кеткендей, баягы жаңы деңгээлге чыгыш керекпиз да. Биз баягы салттуу ушу пляждарда жатып, жана ошондой эле мындай жалпак тилде айтканда жанагы балык сатып, анан кукуруза сатып, ошону менен биз ошо программага коюлган максаттарга жете албайбыз. Жетип тиги ичкидүү өндүрүмдү ошо туризмден 7%га чейин эч качан жете албайбыз. Бир мындай жаңы деңгээлге чыгыш керекпиз да. Ошол себептен биз ошондой туризмдеги жаңы багыттарды ушу уюштуруп, жаңы багыттарды түзүш керекпиз да. Алардын бири ошо азыркы учурда мына окуялуу туризм деп коет, орусча айтканда событийный туризм. Ошол иш-чарага жылдан жылга күн ошо туристтердин агымы жана жөнөкөй гана турист эмес, бул жанагы жогорку маржиналдуу турист деп коет да. Ушу келип, мияка келип ушул баягы конок үйлөр, баягы жайгаштыруу каражаттарына, тамак аш каражаттарына ошонун баардыгын баягы экономикага бир салым кошо турган бул жакшы бир баягы багыттардын бири да. Жана ошондой эле жана айтып кетпедимби, имидж боюнча, туристтик имидж. Кыргызстанды дүйнөдө эмне деген баягы жалпыга маалымдоо каражаттары дагы чагылдырат. Ошону менен баягы жөн эле чагылдырбастан булар деген баягы айтып чыгышат да, баягы конок күткөнгө, баягы туристтерге жагымдуу шарттары бар мамлекеттердин бири депчи. Баягы коопсуздук маселеси, инфраструктура маселеси, логистика маселеси, ошонун баардыгы мындай жалпысынан алганда ошо туристтер үчүн жасалып атат да. А туристтер болсо мына баягы практика боюнча бир турист 3 жумуш орун түзөт да. Анда ошол себептен бунун баардыгы чын айтканда ошо мамлекетибиздин өнүгүшүнө, мамлекетибиздин туруктуулугуна жасала турган иш-чара. Сүйлөшүүлөр марттан бери жүрдү дедиңиз. Бул чоң иш-чарага даярдык бул убакыттар болгон жокпу? Негизи ушундай чоң иш-чараларга бир жылдап даярданышат, бирок бизге ушундай тапшырма түшүп, биз ошонун баардыгын мына марттан бери 5-6 айдын ичинде бүтүрүп койдук. Анан эми баягы ушул Формула 1 өтөт дегенде экология, коопсуздук маселеси боюнча бир топ чакырыктар, сындар айтылып атты. Ал сындарга сиз кантип жооп берет элеңиз? Эми сынды да туура кабыл алыш керек. Туура баягы бул иш-чара өтөрү менен баягы экологиялык дагы бул суу мотор спорт эл аралык федерациясынын өзүнүн мындай катуу өзүнүн регламенттери бар да. Ошо регламенттерин баарын сактоо. Бул негизи иш-чара 60-70 жылдардан бери өтөт. Анан бардык өлкөлөрдө өтүп, баягы эми аларда деле ушундай активисттер бар, баягы экология депчи. Бирок булардын өздөрүнүн техникалык, экологиялык регламенттери бар экен. Жана биз дагы биякта мындай көз карандысыз экспертизаларды жүргүздүк экологиялык. Баягы бардыгы мындай таза чыкты, баягы оң чыкты деп айтсам болот. Анан мелдешке чейин, мелдештин убагында, анан мелдештен кийин дагы сөзсүз түрдө баягы суунун, көлдүн суусунун пробалары алынып, баягы экспертизалар жүргүзүлөт да, лабораториялык. Андан сырткары баягы ошол жээгиндеги болгон өсүмдүктөрдүн баардыгын калтырдык, эч баягы кыйылган жок. Тескеринче ошол жерге дагы парк жасадык. Айылына, ошол тегерек четине сейил бак жасалды. Эми көчөттөр отургузулду, өсүмдүктөр, гүлдөр, мунун баардыгы ошонун тескеринче ошо ошонун тегерек четиндеги баягы өсүмдүктөрдү экологиялык жактан баягы баардык шарттар каралды да. Эми ошол айылдын кайсы бир деңгээлде инфраструктурасы жаңыланды да, айыл тургундары буга эмне деп атат? Айыл тургундары эми кечээ күнү ошо баягы интервьюларын көрүп, эми баягы жакшы тосуп алышат, кабыл алышты. Бул сөзсүз түрдө айылдын эң биринчи кезекте ошо Байет айылынын, ошо райондун баягы экономикасына мындай
оң таасир этчү бир иш чаралар болгон да. Анткени сиз туура айттыңыз, ошол жердеги жолдор, ошол жердеги инфраструктура, мунун жасалган инфраструктуранын баардыгы ошол райондун элине, районго кала турган инфраструктура. Бул иш чарадан тышкары дагы башка иш чараларды дагы уюштура турган бир аянтча болду да. Анткени ал жерде көрүүчүлөр, сахна, ошонун баардыгы жасалды. Ошол себептен бул иш чарадан тышкары дагы башка иш чараларды дагы көргөзө турган баягы инфраструктура түзүлдү. Мына коноктор бүгүндөн тарта Ушул жумадан баштап келип баштады. Демек, жалпы конокторду, мартабалуу конокторду кабыл алганга Ысык көл азыр даяр. Толугу менен даяр. Мына бүгүнкү күнгө чейин дагы конокторубуз келип атышат. Мына өзүңүзгө белгилүү болгондой, Манас аэропорту дагы толук кандуу реконструкциядан өттү. Мына жолдор жасалып атат. Ички иштер министрлигинин баягы күчөтүлгөн кызматы менен кызмат өтөп жатышат кызматкерлеричи. Муну менен баягы биз ошо көлдө конокторду тозгонго толук кандуу даярбыз. Канча конок келе турган болду? Эми жүздөгөн конок келген, ошо иш чаранын баягы түздөн түз коноктору бир жүздөгөн коноктор келген тат. Эми баягы бул ошол эле командалар, ошол эле баягы техникалык кызматкерлер, калыстар тобу, ошо Суу мотор федерациянын кызматкерлери мындай түздөн түз. Туристтер миңден деп санап атабыз. Эми ал жерге өзүңүздөргө белгилүү болгондой баягы билеттер дагы сатылды. Бул биздин ички туристтерибиз, андан сырткары чет өлкөлүк туристтер ушул 3 күн баягы Байат айылы мындай туристтик эпицентр болгон да. Билеттер сатка чыкты. Азыр сатылып бүттүбү? Негизи баягы бүгүнкү күнгө чейин сатылып алган сырттан, чет жактан алган туристтердин саны канча болот аталы билет? Эми биз ошо иш чара бүткөндөн кийин чоң бир отчет жасайбыз, аналитика жасайбыз. Анткени бул иш чаранын биз рентабелдүүлүгүн ошол Кыргызстанга, ошол районго болгон социалдык, экономикалык баягы натыйжалуулугун санап чыгабыз да. Анткени бул баягы жөнөкөй иш чара эмес, бул ушу эл аралык иш чара болгондуктан биз ушунун баардыгын жыйынтыгында бир чоң бир маалымат беребиз. Андан сырткары дагы белгилеп кетчү нерсе, бул жалаң гана ошо спорт менен баягы көрүүчүлөр спортко эле гана келип көрбөстөн, ал жерде чоң кызыктуу маданий программа, көргөзмө зонасы болот, фудкорттор болот, жана ошондой эле оюн-зоок интерактивдүү баягы конкурстар болуп, ал жерде ошо мындай 3 күн бою бир токтобостон бир мындай бөлүктөр менен бир иш чаралар болуп турат да. Бул жерде баягы абдан кызыктуу программасы даярдалган да, биздин ошо туристтер үчүн, биздин мекендештерибиз үчүн. Эми анда бул формула 1 дагы туризм тармагындагы бир алдыга жылып аткан бир багыттардын бири болуп атат. Эми жалпы эле туризм темасына кайтып келели. Азыр эми жайкы сезон туристтердин агымы күчөп турган учуру, ушул тапта туризмдин агымы, туристтердин агымы кандай болуп атат? Маалымат бере кетсеңиз. Эми агымы баягы бизде статистикага таянсак, мына 2026 жылдын жарым жылдыгы боюнча 6-3 миллион турист келди. Бул 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча бул салыштырмалуу бир миллион туристке көбүрөөк келди да. Жылдын жыйынтыгы боюнча дагы биз 13 миллионго деп баягы күтүп турабыз да. Бул эмненин белгиси? Бул ошо жалпысынан бир комплекстүү иш чара, баягы иштин натыйжасы да. Анткени биз буга чейин дагы жыл сайын ошо көргөзмөлөргө катышабыз, туроператорлорубуз ошо уюштуруп беребиз. Андан сырткары мына эмне деген блогерлер келип атат, журналисттер келип атат. Мына Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында, төрагалыгынын алкагында бир 40тан ашык иш чара өткөзүлдү. Мына сиздер дагы жакында эле ошо
чоң ошо Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында чоң иш-чара өткөздүңүздөр. Бул баягы ишкердик туризм деп коет да, майс туризм деп. Буга дагы келген адамдар, коноктор дагы туристтер болуп эсептелинет. Анткени булар деген иш боюнча келген туристтер да. Мунун бардыгы баягы ошо туристтер келгендин агымы ошондон калыптанат да. Анан жалпысынан айтканда мына ошо программага дагы аныкталган ошо артыкчылыктуу багыт деген менен бунун артында көптөгөн жумуштар жасалып атат да. Ошол эле инфраструктураны алганда, жолдор, республика боюнча жолдор, мына аэропорттор, мына жаңы самолеттор сатып алынганат. Ошонун бардыгы бул ошо баягы туристтер үчүн ошо жагымдуу шарттар түзүлүп атат деген белгиси да. Анан жанагы 7% ичкидин өндүрүмдүгө кантип биз жетебиз деген ушундай чоң максат. Биз айтып атпайбызбы, ошо биз жаңы нерселерди ойлоп, жаңы нерселерди түзүш керекпиз. Анан Ала Тоо резорт бул ошо жылына ошо миңдеген, миллиондогон ушул баягы салым алып келе турган баягы точка роста болгон атат да. Ошол себептен ушундайлардан көбүрөөк түзүш керек. Мына азыркы учурда бизде баягы ишке ашыруу этабында ошол эле Байтик резорт, Чаткал резорт Жалал-Абадта ошондой бир чоң ири долбоорлорду мындай ишке ашыруу этабында турабыз да. Түшүнүп алалы, ошондо Ысык көлдөн тышкары дагы Баткенде дагы жок, Жалал-Абадта, анан Чүйдө. Эки жерде дал эле ушундай резорттор курулат. Ошондой резорттор курулмакчы. Биз бунун бардыгы планда жазалган. Жана бул баягы жыл сайын иштей турчу мындай ири комплекстер болот да. Бул баягы кластердик баягы подход менен жазалган баягы объекттер болмокчу. Жана андан сырткары мына ошол эле диверсификациялоо максатында багытында бизде чоң ири долбоорубуз бар. Ошо баягы Ысык көлдүн түштүк тескей жээгинде чоң тосор спорт комплексин куруу. Ошондой дагы баягы бул биздин туризмди өнүктүрүү фонду тарабынан дагы ишке ашырылуучу бир ири долбоорлордун бири. Бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Ысык көлдүн баягы климаты, Ысык көлдүн баягы жаратылышы ошо спортсмендерди баягы тренировка, машыктырууга баягы жагымдуу шарттардын бири болуп эсептелинет. Ошол себептен биз ал жерге дагы чоң мындай спортсмендер үчүн бир нече олимпиадалык дисциплиналар боюнча машыктыруучу бир чоң комплексти дагы куруу планыбызда бар. Сиз айтып аткан Жалал-Абад, Чүй резорттор азыркы тапта план толугу менен кандай десек, толук менен концепциясы кабыл алынып, жакынкы күндөрү ишке аша турган долбоор болот. Байтик Маунтин резорт боюнча жакынкы арада мына уже аяктоо этабында турат, жанагы макулдашууга кол коюу. Чаткал резорт боюнча бул азыркы учурда ошо техникалык экономикалык негиздемеси жасалып жатат. Жана ошондой эле баягы транспорттук баягы каттамы дагы аныкталууда да. Бул Чаткал резорт эми өзүңүздөр билесиңер, эң алыскы аймактардын бири бизде. Анан ошол жерде бардык мындай айтканда климаттык дагы, жаратылыштагы шарттары дал келет, ылайыкталган ушундай. Ошол эсептен баягы Чаткалды тупиковый региондордон мындай транзиттик региондорго айландыралык деп атабыз. Анткени өзүңүздөр билесиңер, Ташкент облусуна, Фергана облусуна баягы жакын жайгашкандыгынан ошол жерден баягы транспорттук узелдерди дагы жасап, өйдө жагынан Таласка да чыгып кеткенде, ылдый жагына Фергана өрөөнүнө Ташкентке да чыгып кеткенде жакшы ошо бир баягы ошо райондун социалдык экономикалык өнүгүүсүнө мындай зор салым кошо турган чоң бир объект болот да. Ошо жанагы айтып кеткенде точка роста болмокчу да. Кыргызстан дүйнөдө туризм жагынан, туризмден кайсы багыт боюнча айырмаланат? Биз өзүбүздү азыркы учурда Кыргызстанда ошо туристтик
баягы багыты боюнча чоң маркетинг стратегиясы иштелип чыгууда да. Биз ушул маркетинг стратегиясында биз 3 позиция менен дүйнө жүзүнө чыккан жатабыз да. Бул эң биринчи Кыргызстан тоолуу өлкө депчи. Тоолуу өлкө. Ошо экинчиси бул Кыргызстан баягы этно, көчмөн баягы цивилизациясынын ордосу деген баягы макам менен, андан сырткары ошо Кыргызстан баягы Улуу Жибек жолунда жайгашкан өлкө. Ошо 3 позиция менен биз мындай дүйнө жүзүнө ошо өзүбүздүн баягы туристтик дараметибизди көргөзгөн жатабыз да, чагылдырган жатабыз. Анан ушунун 3 позициянын айланасында жазалат да, ошо биздин маркетинг стратегиябыз. Дүйнө жүзүнө Кыргызстанга келе турган туристтердин баягы ою бул ошо тоолуу өлкө, тоолуу тоо туризми. Тоо туризми бул өзүңүздөр билесиздер, баягы бизге жөө жүргөн туристтер, вело жүргөн, ат минген, жана трекингдер, хайкинг, альпинизм, жана тоодогу тоо үстүндөгү жүргөн туристтер, жана ошо биздин ошо тоо таштарыбызга келген туристтер болуп. Анан ошону менен кошо бизде туристтер келгенде баягы көчмөндүн жашоо турмушуна баягы таанытуу да. Бул ошол эле келгенде бизде боз үйдө жатуу, ошондой эле баягы биздин салбуруун, баягы шырдак жасоо, боз үй тигүү, жана боз үй жасоо, ошонун баардыгы бизде баягы туристтик продукт болуп эсептелинет да. Ошол эле борсок жасоо, мунун баардыгы келгенде туристтер ошону менен таанышат да. Жана ошондой эле бул жана Улуу Жибек жолунда жайгашкандыгына байланыштуу булар деген туристтер келгенде мына Казакстанга келип, Кыргызстанга, Өзбекстанга өтүп кетүү, ушундай чегаралык баягы туризм да. Бул деген туристтер келгенде бир өлкөнү эмес, бир 3-4 өлкөнү бир чөркөмдөгү бардык өлкөлөрдү көрүп кетүү, бул баягы эң башкы максат да. Ошол үчүн азыркы учурда бизде коңшу мамлекеттер менен мындай тыгыз иш алып барып атабыз. Баягы чегарада көп турбаш үчүн да, чегара өткөрмө пункттарыбызда. Жана ошондой эле ошо кайсы Өзбекстан Республикасы, Казакстан Республикасы кайсы мамлекеттерде баягы визасыз режим болсо, биз дагы ошолор менен дагы баягы теңдешип, ошо баягы келген конокторго мындай ыңгайлуу шарттарды түзүп бериш керекпиз да. Мына ошол багытта биз иш алып барып жатабыз. Ошол эле учурда туристтер эң көп кайрылган көйгөйлөр кайсылар жана алардын чечүү маселеси кандай болуп атат? Эми турист эң негизгиси келе турган баягы мамлекетинде эң негизгиси бул коопсуздук маселеси болуш керек да. Коопсуз мамлекет болуш керек. Ошол себептен баягы өзүңүздөргө белгилүү болгондой, азыркы учурда мына Борбор Азия чөлкөмү баягы коопсуз чөлкөмгө айланды. Туруктуулук. Ошол себептен баягы бизде 2025-жылы ошо бардык чегара маселелерибиз чечилди. Мына азыркы учурда биз ошол эле Тажикстан Республикасы менен Өзбекстан Республикасы менен баягы туризм тармагын биз ошо экономикалык байланыштарды мындай чыңдаган бир тармак катары ошо туризмди эсептеп жатабыз да. Ошо ошо туризмди өнүктүргөнгө эң чоң өбөлгө түзүүчү ошо бул элдердин ортосундагы ынтымак болуп эсептелинет да. Анан ошол себептен мына коопсуз маселеси, андан сырткары ушул Кыргызстанда ошо туристтик кызматтарды көрсөтүүнүн баягы сапатын жогорулатуу. Баягы келгенде сервис деп коелукчу, ошо сервис бизде мындай жогорку деңгээлде болуш керек да. Ошол себептен бирок ошо азыркы учурдагы ошол кызмат, коноктор кабыл алуу, сиз өзүңүз канааттанасызбы? Биз эми
ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Биз эми азыркы учурда бардык нормативдик укуктук актыларды кабыл алып атабыз. Бул эң биринчиден ошо конок үйлөрү, ошол эле туроператорлор, фестивалдар үчүн биз 2025 жылы баягы эл аралык стандарттарга байланыштырып биз өзүбүздүн туруктуу туризмдин улуттук критерийлерин иштеп чыкканбыз. Мына азыркы бүгүнкү күнгө чейин 60ка жакын ошо конок үйлөрү, фестивалдар, жергиликтүү фестивалдар ошол критерийлерди карманып баягы өзүнүн ишмердүүлүгүн алып барып жатышат. Бул азыркы учурда бул уланууда. Биз бардык өлкө боюнча бардык ошо конок үйлөр болобу, боз үй шаарчалары болобу, фестивалдар, тур компаниялар болот, ошонун негизинде иштеп жатышат. Андан сырткары биз чоң мейманканаларга, отелдерге биз ошо жылдыздуулукту берүү мамлекеттик баягы классификация системасын дагы иштеп чыкканбыз. 2025 жылы март айында токтом кабыл алынган. Мына бүгүнкү күндө биз ошонун эң алгачкы 5 жылдызды биз мына айтып кетейин, Азербайжан ошо мейманканасы курулуп атат Караой айылында. Ошол баягы баалоодон өттү, көлдөгү. Анан эң биринчи сертификатыбыз мына кечээ мамлекеттик агенттиктин буйругу менен ошол Азербайжандагы Баку Resort and Spa деген отельге ыйгарылды. Биринчи биздин күбөлүгүбүз бүгүн тапшырылат. Бул дагы баягы мамлекеттик классификация системасы эл аралык стандарттар менен жазылган баягы биздин ошо улуттук документибиз. Ошонун баягы бардык баягы кызмат көрсөтүлүүчү баягы сапаттар кандай болуш керек, ошонун бардыгы жазылган. Бизде улуттук баягы баалоочу аудиторлордун пулу дагы түзүлгөн. Ошолор бизде баягы өткөзөт да баалоону. Бизде азыркы учурда ошо мүмкүнчүлүк менен пайдаланып бардык мейманканаларды, ошо отелдер, пансионаттар болобу, өзүңөрдүн баягы жылдыздуулукту ыйгарууну ошо бизге кайрылып, фондко кайрылып, ошо фонд баягы катчылык болуп эсептелинет. Жылдыздуулук алсаңыздар болот. Бул сөзсүз түрдө реестр түзүлдү бизде. Ошо реестрде ошол биздин отелдерибиз, ошол эле конок үйлөрүбүз бардыгы түзүлүп, ошол жерде реестрге дагы түшөт дагы. Жана сөзсүз түрдө мунун бардыгы баягы маркетингке дагы жакшы, ошол эле отелдерди, мейманканаларды жылдырууга жакшы мүмкүнчүлүк болот. Күбөлүктү сиздер берип атасыздар, э? Күбөлүктү биз беребиз. Официалдуу түрдө биринчи жолу берилип атат. Ооба, берилип атат. Биринчи жолу берилип атат. Мындан ары дагы ошо катчылыкка, туризмди өнүктүрүү фондуна өзүңүздүн арызыңызды таштайсыз. Баягы бардык административдик иш-чаранын бардыгын ошо фонд өткөзөт, баалоону баягы аудиторлор менен. Анан ошо аудитордун көз карандысыз аудиттин корутуусунду менен баягы бизге баягы кат менен кайрылышат. Ушундай мейманканага же отелге мына мынча жылдызды тапшырууга баягы эмеси бар экен депчи. Андан сырткары бул жылдыздуулуктан да тышкары бизде боз үй шаарчаларына дагы каралган. Бул түндүктөр 3 түндүк жана ошондой эле мындай орто чакан конок үйлөрүнө бул жоогазын 4-3 жоогазын да ошондой. Бул ошол талаптарга жооп бергенде гана берилет да сертификаттар. Атайын сиздер жана аудиттер тарабынан текшерилип, ошонун баары. Ошол токтомдун негизинде ошол эле конок үйлөрү, отелдер, мейманканалар булар өздөрүн өзү баягы баалоодон өткөзө алышат. Бул ачык баягы документ, өздөрү алып көрүп, кайсы жерде мен аксап жатам, ошонусун бардыгын оңдоп түзөп, анан баягы аудиторлорду чакырса болот. Мунун бардыгы баягы добровольный. Бул мамлекет баягы айтпай эле сөзсүз түрдө жазагыла. Бул тескеринче муну өтсөңүздөр сиздерге баягы эме берилет да, күбөлүк берилет. Мунун баягы туристтерди тарта турган бул жакшы бир мүмкүнчүлүк берет да.
Сиз Чаткал резорт, Байтек резорт боюнча айттыңыз. Мындан тышкары ушул туризм тармагынын өнүктүрүү боюнча ири дагы кандай долбоорлорду күтө алабыз? Эми азыркы учурда биз өнөктөштөр менен биргеликте ошол башка облустарда дагы бир мындай туристтик долбоорлорду аныктаганга ушундай иш жүргүзүлүп жатат. Бизде азыркы учурда 2030-жылга чейин ошо өлкө боюнча бир 10дон ашык чоң мындай атагы чыккан брендтердин мейманкана, отелдери курулмакчы да. Бишкекте, Көлдө, Ошто. Андан сырткары ушул баягы точка роста деп койбойт, ошол сыяктуу долбоорлорду дагы ар бир облустарда дагы биз азыркы учурда аныктап, баягы мунун бардыгы жөнөкөй эле кура бербестен, баягы биз ар бир облустун өзүнүн өзгөчөлүгү болот. Баягы климат, ошол эле баягы жаратылыш өзгөчөлүктөрү, мүмкүнчүлүктөрү болот. Ошого баягы дал келтирип, ылайыкташтырып, ошо кура турган баягы комплекстер болуш керек да. Анан азыркы учурда ошо август айында биз Баткен, Ош, Жалал Абад облустарына биз командабыз менен барып, ошо жергиликтүү баягы калк менен жолугушуп, алардын үнүн угуп, тур операторлор менен дагы жолугушуп, ушундай чоң иш-чара өткөзгөн атабыз. Анан түштүк баягы региондордон кийин түндүккө өтүп, ошо Нарын, Талас, Чүй, ошонун бар региондорду кыдырып, ошо биз баягы эл сунуштаган нерсени жасаш керекпиз да. Анан баягы алардын үнүн угуп, алардын баягы сунуштарын угуп жасай турган бир ошо долбоорлор болуш керек. Сиз эми туризм тармагында бир нече жылдан бери жүрөсүз. Бул тармакта жакшы билген адис катар бир суроону берейин, кыска бир сүйлөмөн айтсаңыз болот. Келечекте дүйнө Кыргызстанды эмнеси менен эстеп калышын каалайт элеңиз? Бул меймандостугу менен. Вот кыска жооп берейин. Меймандостугубуз канча гана инфраструктура түзбөйлүк, канча гана самолеттор учпасын, жолдор жасалбасын, эгерде баягы туристтерге кылдаттык мамиле кылсак, туристтерибиз келбейт. Бул ошо баягы туристтерге баягы жакшы мамиле, рой мамиле жасабастан жакшы мамиле менен жылуу, тозубалуу, баягы айтып коет эмеспи, адамга баягы эң негизгиси, эң башкысы көңүл депчи, көңүл керек деп. Ошол себептен мен ойлоймун, ошо Кыргызстан туристтердин ошо жүрөгүндө өзүнүн меймандостугу менен баягы калат депчи. Ошо. Анан сиз буга чейин биз көчмөн эл катары дагы таанылышыбыз керек деп айттыңыз. Анан туристтер келген учурда, туристтерди алып бара турган бир кыргыз айылдары же бир көчмөн калкты чагылдырган бир объекттерди куруу планда барбы? Планда бар. Мына биз чет өлкөлөргө чыкканда дагы бул баягы эски шаар, старый город деп коет эмеспи? Сөзсүз түрдө бар. Бизде ушул этно туризмди өнүктүргөн дагы мындай райондорубуз, кичи айылдарыбыз дагы бар. Анан биз сөзсүз түрдө азыркы учурда бизде планда бар. Бишкекте, Ошто, Көлдө жана башка ошо биздин райондорубузда, облустарыбызда ошо көчмөн цивилизация, көчмөн жашоо турмушту чагылдырган бир мындай этно айылдарды куруу да. Анткени чыныгы айтканда баягы туристтерибиз келгенде ошо этно баягы жашоо турмушка айландырып, ошол жерге кирип мындай көрүш керек болуп атат да. Кандай кыргыздар баягы жашоо турмушу, тарыхы, ошо көчмөн элдери мурун кандай жашаган, ошол жерге айланып, ошол жерде мындай түшүп калыш керек болуп атат да. Анан ошол менен биз баягы ошо туристтерди тарта турган жакшы бир продукт болот. Биз азыркы учурда ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Эрденет мырза, анда сизге соңку сөз берейин. Айтылбай калган долбоорлор же сөз болсо айтып алсаңыз болот. Эми мен кыргызстандыктарга кайрылып кетет элем. Баягы туризмдин
баягы медальдын тескер баягы бети болот. Ошол тескер бети бул экология. Бул мына азыр дагы көптөгөн көрүп атабыз, пляждарда мусорлорду таштап, тоолордо мусорлорду таштап таштандыларды да. Эң негизгиси ошо таштандыларды таштабоого чакырып кетет элем да мен ошо кыргызстандыктарчы. Туристтер эч качан таштандыны таштабайт. Мунун баардыгын кылган өзүбүзбүз. Ошол себептен баягы эс алганы бардыңызбы пляжга. Ошол баягы дарбыздын кабыгынан баштап баягы ичкен суу суумдугуңуздун баягы эме желим бөтөлкөлөрдүн баардыгын алып кеткиле. Анан баягы кээ бир биздин баягы мекендештерибиз айтат да, эмнеге пляжда таштанды таштоочу баягы урналар жок, эмнеге тоодо баягы урналар жок депчи. Анын баардыгын эл аралык практикада андай жок. Баягы баардыгы жегендерди, ичкендердин баардыгын баягы баштыктарга салып алып кетип шаарда таштайт да. Ал жерде ким барып тоого, ким барып баягы алып кетет. Ал таштандын баардыгынчы. Ошол себептен баягы өзүбүздүн айлана чөйрөбүзгө, экологиябызга, ошол эле пляждар, тоолорубуз болобу мындай олуттуу бир мамиле жасайлык. Таштандыларыбызды эс алгандан кийин кайра алып кетип шаарда таштанды таштоочу жайларга таштайлык. Эрденет мырза, рахмат сизге убактыңызды атайын бөлүп келип бергениңиз үчүн. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн дал ушул өлкөдөгү туризм тармагы, ошол эле учурда коомдо кызуу талкууланып жаткан Формула 1 суу жарышы үстүндөгү жарыш боюнча кеп кылдык. Бир топ азыр долбоорлор боюнча сөз кылды. Мунун баары ишке ашат деген ойдобуз. Бизде конокто туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун биринчи орун басары Эрденет Касымов болду. Биз ушуну менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз.